Урматтуу мусульман бир тууганым, бүгүн дагы бизди 6-чы чакыруучу чакырат. Бул өлүмдү эстөө жана ар бир пенденин бара турган жери болгон кабырды эскерүүгө чакырат. Күн сайын кабыр бизге кайрылып турат. Күн сайын өлүм бизге кайрылып турат. Эй, мени унутпагыла. Мен силерге бир күн сөзсүз келемин деп өлүм кайрылып турат. Кабыр кайрылып турат. Эй, мага келесиңер деп күн сайын кайрылып турат. Биз муну эстен чыгарбастан күн сайын эскерип турууга тийишпиз. Жана өлүмдөн кийинки жашоого даярданууга, ага кам көрүүгө биз аракет кылышыбыз керек. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бай болобузбу, кедей болобузбу, күчтүү болобузбу, күчсүз болобузбу, эркек болобузбу, аял болобузбу, жаш болобузбу, кары болобузбу, баарыбыз эртең мына ушул кабырга барабыз. Мына ушул кабыр бизге күн сайын кайрылып турат. Бул кабыр бизге эмне деп кайрылат? Келиңиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисине кайрылып көрөлү. Пайгамбарыбыз күндөрдүн бир күнүнө өзүнүн сахабаларына чыгып калат. Кәннахум якташирун. Ошондой кээ бир сахабалардын жүрөгүнө бир аз гафилет басып, жүздөрүнө жылмаюу келип, күлүп жатканын көрүп калат. Пайгамбарыбыз муну көрүп, ама иннакум лау аксартум зикра хадим лаззат ла шагалакум амма арах. Эгер деле силер раха турган, буза турган, жыргалчылыктарды токтото турган, өлүмдү көп эстегениңерде эле мен көргөн нерседен силер токтотмок дейт. Фааксиру мин зикри хадим лаззат. Жыргалчылыктарды токтото турган, рахаттарды буза турган өлүмдү көп эстегиле. Фаиннаху лам яати аля кабрин яумун илля такаллама фихи. Күн сайын кабыр төмөндөгүчө кайрылуу жасап турат. Биринчи кайрылуусу ана байтул курба. Мен жолоочулардын үйүмүн. Мен чоочун адамдардын үйүмүн. Мен коркунучтуу караңгылыктын үйүмүн. Жер бетинде силердин баарыңар чоочунсуңар. Жер бетинде силердин баарыңар бир мусафырсыңар. Ошолордун баары мага келет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, жердин үстүндө биз болгон бир мусафырбыз. Акыретке жүздөнүп бара жаткан сафар жолундагы адамбыз. Ар бир өтүп аткан күн түн бул биздин жолубуз. Күн сайын ошол жолду биз кесип бара жатабыз. Бир күн келип ушул кабыр деген өзүбүздүн негизги максат үйүбүзгө жетебиз. Мына ошону кабыр айтат. Ана байтул курба. Мен ар бир чоочун адамдын үйүмүн. Мен караңгылыктын үйүмүн, мага келесиңер. Мына ушул кабырга бара турган күнүбүздү биз унутпайлы. Экинчиси ана байтул вахда. Мен жалгыздыктын үйүмүн. Мага келген кезиңерде силер жалгыз келесиңер. Жана бул жерде силерге пайда бере турган нерсе жалгыз Аллах Таала гана пайда берет бул жерде. Аллах Таалага ким жалгыз сыйынып жүргөн болсо, ким Аллах Тааланы жалгыз деп өзүнө ибадат кылып, кулчулук кылып жүргөн болсо, мына ошол гана бул жерде пайда берет. Башка мал мүлкүң, бала чакаң, байлыгың, күчүң бул жерде пайда бербейт. Үчүнчүсү ана байту тураб. Мен топурактын үйүмүн. Эй, топурактан жаралган адам. Эй, баткак саздан жаралган адам. Эртең мага кайрылып ушул жерге келесиң. Бунун астына кирген кезде сенин жердин үстүндөгү жанагы сулуулугуң пайда бербей калат. Жанагы ишенген күчүң пайда бербей калат. Жанагы ишенген боюң, жанагы ишенген дагы башка ушундай ден соолугуң күчтүү болуп, мыкты болуп жүргөн авторитетиң бул кабырда пайда бербей, сен топуракка айланасың. Мурда кандай төрөлгөн болсоң, ошол абалда келесиң. Ошондуктан жер үстүнө текке бериленбе дейт. Андан кийин төртүнчүсү ана байтун дудут. Мен курт кумурскалардын үйүмүн. Муну мактанып аткан денеңди эртең кабырга коюлганда курт кумурскалар жеп жок кылат. Баардыгыңардын денеңер топуракка айланып кетет. Баардыгыңардын денеңер сасып, чирип жок болот деп кабыр бизге кайрылат экен. Жана пайгамбарыбыз хадисин улап, файда дуфина абдун муъминун кала лаху кабр. Эгерде кабырга момун адам коюла турган болсо, Аллах Тааланы сүйүп ибадат кылып жүргөн, пайгамбарыбызга ээрчип үлгү кармап жүргөн адам кабырга коюла турган болсо, кабыр ага төмөндөгүчө жарыя салып тосалат. Мархабан ва ахлан. Кош келипсиң, эй момун дейт. Ама ин кунта ла хаббу мен ямши алейя аля захри илейя. Жерин үстүндө жүргөн кезиңде мага эң сүйүктүү адам болчусуң. Фаида вуллитука ал-яума сирта илейя.
Бүгін менің қолыма түшіп, маңа келген екенсін, фасатара сони'абик. Мен саңа қандай жақсы мамиле қылғандығымды көресің дейді. Қала фаяттасиу лаху мадда басарихи. Анын қабыры, анын көзі жеткен жерге чейін кеңейет. Уюфтаху лаху бабу илал жанна. Жана бейішке аға бір ешік ашылып қойылады. Алем егерде иза дуфина абдун фажирун аули кафир, кафир адам, же бузуку адам, бір фасық адам қабырға қойыла тұрған болса, қабырға төменде өте қайрылады. Ла мархабан ва ла ахлан. Қош келбепсің бұл жерге. Саңа жеңілдік жоқ, бұл жерде саңа саламатшылық жоқ, келеме дейді. Ама ин кунта лабғадо мен ямшу ала зохри илайя. Жер үстінде жүрген кезде маңа ең жек көрін адам болчусун. Файда вуллитука лияума сирта илайя фасатара сони'абика. Бүгін менің қолыма түшіп маңа келіпсің, бүгін саңа қандай мамиле қылышымды көресің дейді. Қала фаялталиму алейхи хатта талтақи алейхи. Қабыр ұшына қатты қысылады. Ва тахталиқу адлааху. Жана қабырғалары бір-біріне келіп кетеді деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің қолдарын, қол бармақтарын бір-біріне кіргізіп көргөздү дейді. Фаюқайидуллаху лаху саб'ина тиннинан لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبت شيئا من بقية الدنيا. Жана Аллах Тааланын кабырына 70 ушундай чарды жылан коюп коет. Эгерде ошол жыландын бир өзү чыгып туруп, жер бетине чыгып туруп, бир эле дем ала турган болсо, анда жер бетинде эч кандай өсүмдүк өспөй калат эле. Фаян хашнаху ва юхдишнаху хатта юфди биhi ilal hisab. Ошен кыямат күнү кайра терилип, эсеп кысапка барганга чейин мына ушинтип азапка салып турат ошол жылан дейт. Демек, урматтуу мусулман, бир тууганым, бул кабыр бизге күндө ал күнгө даярдык көрүүгө бизди чакырып турат экен. Мына ошол күндү унутпоого бизди эсибизге салып турат экен. Ошондуктан биз кабырга бара турган күнгө даярдык көрүшүбүз керек. Бизден мурунку уламалар, бизден мурунку солих кишилер кабыр эскерилген кезде алар каттуу ыйлашчу. Эгер майытты жерге бере турган болсо, алар бири-биринен өтүп, ушундай каттуу ыйлагандыктан ошол майыттын жакын туугандары ким экенин билбей калышчу. Абу Дардадан келет. Абу Сора рожулан фи жаназатин. Жаназада бир кишини көрүп калды. Ва хуа якулу жаназату мен хада. Бул кимдин жаназасы экен деп сураган кезде Абу Дардага айтат: "Хаза анта." Бул сенин жаназаң дейт. Якул азза ва жалла, Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Иннека майитун ва иннахум майитун." Эй Мухаммад, сен да өлөсүн, сенин жаныңдагы кишилер да өлөт дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн бирөөнүн жаназасын коюп аткан болсоңуз, бүгүн бирөөнүн жаназасына катышып аткан болсоңуз, бүгүн бирөөнү жерге берген болсоңуз, мына ушул киши өзүңүз деп эсептеп кое бериңиз. Эртең сиз дагы мына ушунун артынан барасыз. Дагы Абу Дарда радиаллаху анху бир киши өткөн үйгө барып калат. Үй бүлөсү баары ийилип аткан болот дагы, анан Абу Дарда көрүп төмөндөчө кайрылат. Факала масакин, кандай бечара адамдар. Маута годан ябуку ал-майт лиём. Бүгүн өлгөн адамга эртең өлүүчү адамдар ыйлайбы дейт. Бүгүн бирөө өлдү, каза болду, ошого ыйлап жатат. Бирок эртең өзү дагы ошолордун катарына кошуларды унутабы дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз бүгүн бирөөнү жерге берген болсок, эртең биз дагы анын артынан барабыз. Алардын артынан барыштык бизге өтө, биз алардын артынан тез эле барып калабыз. Мына ошондуктан биз ар бир майытты жерге берип аткан кезде акыретти эстешибиз керек. Мына ошонун ордуна өзүбүздү коюп көрүшүбүз керек. Жада калса кембирлеринен келет, Яхья ибн Аби Касир деген айтат: "Ида хадара жаназатун лам ятаашша тилка лейлатан." Эгерде жаназага катышып турган болсо, мына ошол күнү жанагы майытты көрүп, ошонун ордуна өзүнү коюп, ошол күн тамактан албайт эле дейт. Кечки тамакты жей албайт эле дейт. "Валам яктуру ахаду мин ахлихи ан юкаллимаху мин шиддати хузнихи." Ошол күн анын үй бүлөсүнөн эч ким ага сүйлөй албайт эле дейт. Анын ошончолук кайгыга, капага батканын көрүшүп дейт. Мына ушундай булар майыттар жерге берип аткан кезде мына ушундай каттуу бир эскерип ыйлашчу. Жада калса айтат, алар жаназанын артынан эришкен болсо, алар кабырынан туруп, Аллах Таалага эсеп кыса берүүгө кетип аткандай, ушундай тынч кетчү дейт. Алардын эч нерсе угулбайт эле, бир гана кыңгышлаган гана үндөр угулат эле дейт. Эч ким майытты көргөн кезде күлбөйт эле дейт. Кабырды майытты жерге берип аткан кезде эч ким күлбөйт эле дейт. Алардын жүздөрүнө жылмайы келбейт эле. Алар тиштерин ырсайтып көргөзбөйт эле дейт.
Жада калса дагы айтат кээ бирлери, биз ушундай доор өттү бизден. Жаназаны жерге берип аткан кезинде баары ыйлап кайгырышчу, бирок ушундай күн келди дейт. Адамдар үстүндө майыт кетип аткан болсо, астындагы адам тиши көрүнүп күлүп кетет дейт. Өтө бул биздин жүрөктөрүбүздүн гафилет баскандыгын бир белгиси. Урматтуу мусулман бир тууганым, эмнеге булар ушунчалык кабырды эстеген кезде, акыретти эстеген кезде ушунчалык кайгы капага батышкан? Анткени урматтуу мусулман бир тууганым, кабырдын өзүнүн көйгөйү бар. Кабыр эң коркунучтуу жер болот. Кабыр бул инсанды кыса турган жер болот. Кабыр бул акыретке бара турган эң биринчи орун. Ким кабырдан нажат тапкан болсо, андан кийинки күндөрүнө дагы, акырет күнүнө да нажат табат. Ким кабырдан эле утулуп калган болсо, ким кабырдан эле азапка душар болгон болсо, бул адамдын арты жагы дагы өлөт. Жанагы кабыр бул эң коркунучтуу көрүнүш. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Нарайт манзуран кат илла кабрун афза минху." Барды коркунучтуу жерлерди көрдүм дейт. Пайгамбарыбызга дозок көргөзүлгөн. Пайгамбарыбыз бейишти көргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кыямат күнүнүн кээ бирки күндөрү көргөзүлгөн, кээ бирки абалдары көргөзүлгөн. Бирок ошол күндөрдүн эң коркунучтуу жерин, кабырдан өткөн жерди көрбөдүм дейт. Кабыр эң коркунучтуусу экенин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул кабыр бардык адамды кысып чыгат. Кабырдын кысуусунан эч ким аман калбайт. Жада калса, балакат жашына жетпей өлүп калган жаш балдар болгон болсо дагы буларды кысат. Жада калса, сахабалардын дагы эң улууларын кыскан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Саъд ибн Муазды жерге берген кезде Аллахтан аршы титиреди дейт. Саъд ибн Муаз каза болгон кезде асман эшиктери ачылды. Анын жаназасына 70 миңден ашуун периште катышты дейт. Бирок кабыр ушуну бир кысып алды дейт. Эгерде кабырдын кысуусунан аман калганда, Саъд ибн Муаз аман калмак дейт. Дагы кабырдын коркунучтуусу, бул кабырда фитна болот. Бул кабырда пендеге суроо жооп коюлат. 3 суроо коюлат. Эгер ошол суроого жооп бере турган болсо, анда анын арты жагы жакшы болот. Эгер 3 суроого жооп бере албай турган болсо, кабыр ал үчүн отко айланат. Ал үчүн кыямат күнүнө чейин азап болот. Эгер 3 суроо жооп бере турган болсо, кабыр аны үчүн жыргалчылык бир бейиш болот. Жана да кабыр, урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир адамдын жасаган амалы ага келбет берилип, ошол кабырында келет. Жакшы амал жасаган болсо, жакшы сүрөттө келет. Жаман амал жасаган болсо, жаман сүрөт кишинин сүрөтүндө келет, сасыган бир кишинин сүрөтүндө келет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, кабыр азабын жер бетиндеги бардык жаныбарлар угат. Бир гана инсан менен жиндер гана уга албайт. Эгерде пайгамбар айткандай, эгерде инсандарды мен өздөрү майыттен жерге бербей коет деп коркпогондо эле, анда Аллахтан дуа кылмакмын, инсандар дагы кабырдагы жаткан адамдардын үнүн укмак дейт. Андан кийин урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир күндө эле кеминде 13 жолу Аллах Тааладан кабыр азабынан корго тиленип сураган. Аллахым мени кабыр азабынан сакта. Аллахым мени кабырдан өзүң сактай көр, эсеп кысам жеңил кыла көр деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күнүнө кеминде 13 жолу сураган. Бунун баары эмнеге далалатка урматтуу мусулман бир тууганым, кабырдын ушундай коркунучтуу экендигине, кабыр ушундай азаптуу экендигине, кабыр ушундай бир каттуу сыноо экендигине далалат кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Даджалдан дагы каттуураак сыноо бул кабырда болот деген. Ошо урматтуу мусулман бир тууганым, мен кайсыл амалды кылсам, мына ушул кабыр азабынан аман калам. Кайсыл амал мени кабырда тынч жаткырат. Кайсыл амал мени кабырда тынчымды алат. Кайсыл амал мага кабырымда азап болуп келет деп, биз мына ушул нерсени билип, ушул нерсеге даярдык көрүшүбүз керек. Ар күн сайын ушуну эстеп, Аллах Таала милдет кылган ар бир парыздарды өтөп жүрүшүбүз керек. Аллах Таала арам кылган нерсени алыстап жүрүшүбүз керек. Биз өзүбүздүн нафсыбыз деп, өзүбүздүн бир убактылуу рахатыбыз деп дүйнөгө алданып калбашыбыз керек. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.